концерт өткөрө турган болсо, ал эми Файзали Сардоров, Дилшот Салломов, ошондой эле Азирет Жумушалиев, Дилшат Кадыров, Азамат Рахманкулдан Алайдын жүрүшү, Кайрат Кубанычев борбордук бөлүккө кирип барды, жолдонгон кубаттуу сокку андашын чабуулга баруусуна мүмкүнчүлүк берсе, бул жерде мына ушул 90% тобокелдикке барган болмок. Түз жол эң тажрыйбалуу делген оюнчулар Арген Абдурашид уулу кирди жана Эмил Канны Абдуазим Жусуповго, Жусупов чыгарган топ жаңылышты, сокку гол. Алай 0-1 эсебинде алдыда. Кубанычев дал ушул жерде мына керемет дагы оюнду көрсөтүп кетүүгө жетише алды. Бүгүнкү номиналдуу Азат Исабековдон буга чейин ушул 13 гол бар болчу. Ал нерсени оюнчулар колдоно алабы, жокпу көрөбүз. Кайрат Кубанычев жазгырып өттү жана гол. Эсеп 0-2. Дубль жасап олтурат Кайрат. Алилдөгө Кайрат Кубанычев мыкты мүмкүнчүлүктү алды, аны колдонду жана Абдуазим Жусупов мына үстүнөн ыргыткан топко реакция жасай албай калды дагы. Алай ардактуу футзал сүйүүчүлөрү, Дордой жана Алай командаларынын ортосунда өтөн. Албетте бул чабуулдан кийин азыр оң канат менен бара жаткан чабуул, сокку Исабековдон гол. Эсеп 1-2 жана бирок жок. Өзү салкынгандуулук менен эки оюнчуну тартты. Ал эми ачык калган Азамат Исабеков атаандашынын дарбазасына экинчи таймдын башында эле гол киргизүү менен эсеп. Абдуазим Жусупов буга чейин дагы алгачкы голдо жаңылышкан. Анда Кайрат Кубанычев жаза. Бул төрттүк атаандаштарына мына алгачкы голду дагы өткөргөн, бирок ошол эле учурда жерден чабуулду мыкты деңгээлде жыйынтыктоо дагы мүмкүн болгон эмес. Азыр бул мүмкүнчүлүктү кандай колдонот дегичи Абдуазим Жусупов өтө керемет оюнду жүргүздү. Жазгырып өтөм деген иш жүзүндө Дастан Рыспеков алды жана дарбазаны көздөй соккуну жолдогон. Эми ар кимсе ар башка командада ойноп жатат. Кайрат Кубанычев барбаса дагы эле жок. Тобокелдик мына эр жигиттин жолдошу дейт дегичекти. Азамат Исабеков жаңылды, сокку гол. Эсеп 1-3 жана Фарва Кадыров алгачкы иретте тамай жолдой алган эмес, экинчи аракети менен ал тамай сокку. Ушул Алай фарватер командаларынын ортосундагы беттештеги керемет финалдык оюндарга назар салабыз. Дордой Ошму